Мен Çaldan Mayva жібек, көпті қоя айлым тұрғын олым. Мұны сава жөнінде егерттен әлі біздің ата-бабалар şu саваға қымыз жасап, ушуну колдонуп келишкенди саваны. Ана мен дагы турмушка чыкканда мен да кайненелерим бар ушуда мал менен жүргөн эмелер экен. Мен да ошолордон үйрөнүп тиккенди үйрөнүп анан муну негизи эркек кишинин колунан чыгат, баягы терисин эми жүнүн алып, анан ыштап эме кылган анан биз тикчүбүз да муну бычып алып. Анан эчкинин терисинен чаныш жасалат. Аны да ошентип ыштап неме кылып, тигесиң аны да. Ошо мурунку ата-бабаларыбыз колдонгон нерсе булар. Азыркы көп колдонбой калды эми. Анан мунугу эме карынды болсо муну ыйлап алып туруп май куят, сары май куйчу мурунку биздин кайненелер. Кийин биз да үйрөнүп ошондой эме болуп калдык, үйрөнүп ыйлап калдык. Буга сары май куят. Ошо анан муну бишкек деп коет. Ошо сабанын ичинде кымыз жасаганды ушу менен бышат да. Муну арчадан жасайт. Арчадан жасаса негизи жакшы болот да. Кайненемден калган тетегил эле чөөл калды.